Талибандар негизги тажик-афган бажы жана соода пунктун басып алышты. Тажикстан менен Афганистан ортосундагы Шерхан Бандар бажы жана соода өткөлү талибандарга өткөн. Бул тууралуу Афганистандын Азия плюс маалымат агенттигинин кабарчысы Ажмал Кокар билдирди. Маалымат булагынын айтымында талибандар Шерхан Бандарды бир нече саат мурун басып алган. Натыйжада Афганистан өкмөттүк күчтөрүнүн бир бөлүгү талибандарга багынып, калгандары Тажикстанда баш калкалашкан. Айрым жергиликтүү чиновниктер афган качкындардын арасында экендиги кабарланууда. Ажмал Кокардын айтымында учурда соода жана бажы бекет аркылуу бардык кыймыл токтотулуп, талибандардын курчоосунда турган Кундуз шаарынын айланасында уруштар уланууда. Маалымат булагы билдиргенде Шерхан Бандар бажы бөлүмү талибандардын колунда эч кандай каршылыксыз өткөн. Тажик тарап бул маселе боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Эске сала кетсек, Шерхан Бандар Тажикстан менен Афганистан ортосундагы маанилүү соода транспорттук пункту. Ал аркылуу Тажикстандын түштүк жана түштүк чыгыш Азиядан, анын ичинде Пакистан менен Ирандан бажы импорту өтөт. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. 20-июнда Адахан Мадумаровдун Москвадагы сапарында Адахан Мадумаров: сизге таң калам, келип эмнелерди сүйлөдүңүз, биз ушинтип чачырап кетишибизге сиздин да салымыңыз бар. Унутпаңыз, сизге кресло гана керек убакытта. Москва, Санкт-Петербург деген шаарларга чуркап каласыз. Шайлоо учурунда. Шайлоодо Орусияга келбей агитация кылыңызчы, канча адам сизди колдойт экен. Айтар сөзүм, ыймандан, тазалыктан, тартиптен сүйлөр алдында ошол программаңызды өзүңүз көзөмөлдөңүз. Биринчи ошол 3 нерсени өзүңүзгө чогултуп, анан элге чыгарыңыз. Аллах деп айтат экенсиз, 1-2 минуттан кийин ушактап баштайт экенсиз. Кана тартип, кана тазалык, кана ыйман. Адахан Мадумаров. Маалымат булак Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Жолдошум эл үчүн иштеген Рита Бабанова соттун чечимине комментарий берди. Рита Бабанова соттун чечимине нааразы. Анын айтымында Өмүрбек Бабанов ар дайым Кыргызстан үчүн эмгектенип келген. Бабановдун айыбы эл таанып унутпагандыгында. Эгер бийлик Бабановдон коркпосо, сот залына адилеттүүлүктү издеп келген, жалпыга маалымдоо каражаттарды жана жөнөкөй жарандарды киргизмек, деди Рита Бабанова. Рита Бабанованын пикири боюнча күйөөсү жерин элине кайтарган жана жөнөкөй жарандарга микрокредитти берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берген жалгыз пример. Эскерте кетсек, 31 майда УКМКнын тергөөчүсү Өмүрбек Бабановду күбө катары суракка алып чакырылган маалда келип туруу милдеттенмесин алган. Бирок тергөөгө катышпаган башка тергөөчү УКМКнын мекеме аралык тергөө тобунун жетекчиси Өмүрбек Бабановду кармоо тууралуу протоколу менен келип, аны 2 суткага камакка алган. 2-июнь күнү 1 май райондук соттун судьясы Чыңгыз Бердимуратов коомчулуктан жана массалык маалымат каражаттарынан жабык соттук жыйын өткөрүп, Бабановду УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алуу өкүмүн чыгарган. Өмүрбек Бабанов бул соттук териштирүүнү адилетсиз жана абсурд деп атап, атайын катында тергөөчүнүн жана судьянын мыйзамсыз аракеттерин тизмектеп берген. Бир катар саясатчылар, юрист, эксперттер Бабановдун камакка алынышы мыйзамсыз деп баа берип, ал эми 3000ден ашык кыргызстандык аны камактан бошотулушун талап кылып чыгышкан. Булак Кактус медиа. Эл чындыкты билсин. Октябрь окуялары. Ички иштер министри Рыскелди Момбековду суракка чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыкка билдирип, сурак октябрь окуяларына байланыштуу экенин айтты. Белгилей кетсек, буга чейин Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова дагы октябрь окуяларына байланыштуу 23 июнга ички иштер министриге суракка чакыртылган. Милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовду камаган. Ага алгач УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып коюлган. Кийин мындай берени өзгөрүп, октябрь окуяларында калайман башаламандык уюштурган деген кине тагылган. Эске сала кетсек, былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып, калайман тополоң бийлик алмашуу менен аяктаган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кызыл зонада иштеген медиктерге 1 айдан ашык убакыттан бери кенемте төлөнө элек. COVID-19 менен ооругандар дарыланган кызыл зонада иштеп жаткан медицина кызматкерлерине 1 айдан ашык убакыттан бери кенемте төлөнө элек. Жадын келиши менен өлкөдө коронавирус ооруган бейтаптардын саны өсүп жатканы байкалууда. Ооруканаларда бош орундар аз калып, мамлекет күндүзгү стационарларды ача баштады. Кабар агенттигине кызыл зонада иштеп жаткан бир катар ооруканалардын медицина кызматкерлери кайрылып, коркунучтуу зонада иштегендиги үчүн 1 айдан ашык убакыттан бери аларга кенемти төлөнбөй жатканын билдиришти. Май айына акча ала элекпиз, азыр болсо июндун аягы болуп калды дешти алар. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду экономика жана финансы министрлиги тарабынан каржылоо ачылбай жатканын маалымдады. Биз бардык документтерди даярдап күтүүдөбүз. Бүгүн эртең акча түшөт деп үмүттөнүп жатабыз, деди фонддун басма сөз кызматынан. Агенттик экономика жана финансы министрлигинин комментарий алууга аракет кылды, бирок мүмкүнчүлүк болгон жок. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин.
Социалдык тармактын активдүү колдонуучусу Бактыгүл Иманбек кызы ар дайым өзүнүн постору менен Facebook баракчасында бөлүшүп келет. Мында эмне дейт? Ооба, ушундайбыз. Александр Македонский четинен кырып, далай мамлекетти багынтып, Кыргыздын жерине түмөн аскери менен келиптир. Караса атчандар тизилип турат, алдына келсе тосуп турат. Түрлөрүн караса кош келиңиз деген түр эмес, баары турат. Кабактары салыңкы. Тилмечинен сурап турат: "Силер кимсиңер?" "Кыргыздарбыз." "Эмне турасыңар?" "Силерди киргизбейбиз" деп турабыз. Македонский күлөт: "Артымда канча аскер турганын көрүп турасыңарбы?" "Ооба, көрүп турабыз. Ушунча аскер менин кырылып каларыңарды ойлобойсуңарбы" десе, аскер башын айтканы: "Жигиттердин эң акыркысы өлгөндө гана киресиңер, ага чейин кирбейсиңер" дептир. Македонский бул кенеде окуяны эске алып, колу аз болсо да күрөшкө даяр турган духу күчтүү кыргыздар тууралуу кийин тарыхта жазып калыптыр. "Эгерде менин ар бир жоокерим ушулардай ойлонсо, анда мен дүйнөнү багындырмакмын. Азиянын арстандары" деген метафора ошондон калган. Дагы башка булактарда жазышыптыр: кыргыздар ичара уруша беришет, сырттан душман келсе аны талкалашып жеңишет да кайра өздөрү менен согушту уланта беришет экен. Эл чындыкты билсин. Мирзиёевдин сапарында аялдар кийим тигүүчүнүн ролун аткарышты. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Анжан облусуна жасаган сапары учурунда жаңы ачылган трикотаж кийим тигүү ишканасына барды. Озот электин өз булактары билдиргендер, сапарга даярдык алдында жергиликтүү бийлик жакын айылдардагы кыз келиндерди алып келип, кийим тигүүчүлөрдүн ролун аткарууну тапшырган. Бул ишкана президент келерден бир күн мурун эле ачылган ишке кириши элек. Президент кеткенден кийин бардык аялдар мурда иштеген жумуштарына кетишти деген өз булак. Президенттин маалымат кызматы даярдаган видео репортажда Мирзиёев Gold ишканасын тигүүчүлөрүнө кайрылып жатып, алардын айлык майнасын бир нече эсеге көбөйтүүнү убадалаган. Расмий маалыматка караганда Gold ишканасы Атайын долбоордун алкагында 2,5 миллион АКШ долларына курулган. Ушул тапта 830 аял иштей турганы айтылат. Жеп жеткирүү боюнча Кытай жана Орусия менен келишим түзүлгөн. Озот электин журналисти Мирзиёев менен кыска баарлашкан аялды тапкан. Нозима апа тигүүчү эмес, из баскан районунун Бештерек айылындагы үй-бүлө жана аялдар маселеси боюнча иш алып барарын айткан. Ал Мирзиёев менен жолугушууга райондук акимчиликтин буйругу менен тигүү цехине 13 аялды алып барганын мойнуна алган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Жаңы келген автобустар шаарыбыздын экологиясына мурдагыдан да терс таасирин тийгизет. Бул тууралуу журналист Күнболот Момоконов билдирди. Буга чейин Бишкек мэриясы эко-пассажирский перевозки жоопкерчилиги чектелген коом менен газ менен жүрүүчү эко автобустарды алып келүү боюнча келишимге кол коюшпады беле. Жаңы басам транспорт боюнча вице-мэр Руслан Мырза ушинтип эле айткан. Ал гана: азыркы автобустар Өзбекстандан келип жатат, газ менен эмес, дизель автобустар. Бул шаарыбыздын экологиясына мурдагыдан да терс таасирин тийгизет. Газдаштырабыз деген Бишкек ТЭС ишке ашпай турган болду. Газ менен жүрөт деген автобустар дизель болсо, быйылкы кышта Бишкекке жашап деле кереги жок болот окшойт. Автобустардын келиши да Түлеевди коррупциялык жолдорду баспагай эле. Билишимче, газ автобустардын баасы $39,000 экен, а бул дизель автобустардын баасы $32,000 турат экен. Айтор, бааларда дагы айырма секирип жатат. Мамлекеттен бир тыйын кеткен жок деп жатат. Анда бир жылда келип бүтө турган 350 автобус кандай негизде келди? Чын эле бепбекерби? Жок, болушу мүмкүн эмес. Алгандын бермей бар да. Кредитке болсо керек. Бул кредитти жабыш үчүн ар бир автобус күнүнө 7,5 миң сом иштеп табышы керек. Автобустардын Өзбекстандан келип жатканын эске салсак, анда Азияны Kia, Toyota борборлору менен кармап турган өзбек эки ишкер жигиттин кулагы тикше тургандай. Булар жөн эле баш салчулар эмес эле. Кызыгы, Кыргыз тараптан аталган эко-пассажирский перевозки жоопкерчилиги чектелген коом Кыргызстандын кен байлыктарына кенин колу бутун салып, Бишкек шаарынан эле 28 батирди дос тууганына жаздырып ээлеп турган. Ал үчүн сурак берип, бирок суудан кургак чыккан. Бир кездеги Тоо кен агенттигинин башчысы Абактагы Дүйшөнбек Зилалиевдин орун басары Азиз Сапаралиевдин башкарып жатышы эле бир топ сөздү чыгара тургандай. Эмнеси болсо да булганган шаарыбыздын тазалыгы үчүн деп башында газ автобустар келет деп келишим түзүп, анан мынтип дизель автобустарды келип жатышында чоң сырлар бар. УКМК укуругун ушундай күмөн санаткан иштердин башталганында ыргытпай баары чырмалып, жеп алып, туйтунуп, бүтүп качып автобустар талкаланып калганда иш козгоп коррупциясы болсо камап калышат деп белгилеген ал. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кыргыз-өзбек өнүктүрүү фонду түзүлөт. 22 июнда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз-өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карап жактырды. Быйыл 11 мартта Ташкент шаарында кол коюлган макулдашууда эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташууга көмөктөшүү, экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдалануу максатында Кыргыз-өзбек өнүктүрүү фондун түзүү каралган. Фонд Кыргызстан аймагында катталган ишкерлерге каржылык колдоо көрсөтүү багытында долбоорлорду ишке ашырат. Фонддун уставдык капиталы алгач $50 миллион болот, кийин анын көлөмүн $200 миллион жеткирүү пландалууда. Каражатты өзбек бийлиги берет. Булак Назар Ньюс.
Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров депутаттарды улуттаралык ынтымакка доо кетирбөөгө чакырды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка билдирди. Агалай Кыргызстандагы дунгандардын этникалык коомчулугу Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Райымкуловдун билдирүүсүнө байланыштуу президентке кайрылган. Буга чейин Райымкулов парламенттин тармактык комитетинин жыйынында жер жемиштин баасынын көтөрүлүшү, кургакчылыкка байланыштуу дунган тектүү жарандарын сындаган. Садыр Жапаров бардык жарандарды, анын ичинде Жогорку Кеңешинин депутаттарын улуттаралык ынтымакка доо кетирчү билдирүүлөрдөн, сөздөрдү айтуудан карманууга чакырат жана эскертет. Улуттаралык биримдикке байланыштуу кандай гана билдирүү болбосун, ал өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга таасир этиши мүмкүн, деди Султанбаев. Соңку күндөрдө жашылча жемиш кымбаттап 20-30 сомдун тегерегинде сатылып жаткан сабиздин баасы 100-120 сомго чыкты. Өткөн аптада Жогорку Кеңеш министрлер кабинетинин бааларынын көтөрүлүшүнө катчылыкка каршы иш-чаралары тууралуу маалыматтын уккан. Анда бир катар депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповду айыптап, аны кызматтан кетирүүнү талап кылышкан. Булак Азаттык.